Жакында Кыргызстанда бензин 7,5 сомго, ал эми дизель майы 12,5 сомго кымбатташы күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатов билдирди. Айтымында энергетиканын ичинде күйүүчү майлоочу майларга баа өсүп жатат. Азыр кичи жана орто компаниялар баанын кескин кымбатташына байланыштуу өлкөгө күйүүчү майлоочу майларды өз алдынча импорттой албай калышты. Ошондуктан ири компанияларга күч келүүдө. Азыр ири компаниялар өздөрүнүн тармагын күйүүчү майлоочу майлар менен жетиштүү көлөмдө камсыздоо менен алек. Ошондуктан кичи компаниялар жабылууга аргасыз болуп, кээ бир май куюучу станциялар жабылып, кээ бирлери токтоп турат. Азыр өлкөдө күйүүчү майлоочу майлардын жетишсиздиги сезилип жатат, айрыкча дизель майы. Казакстанда 2-айдан бери дизель майын Орусиядан сатып алып, ай сайын бул көлөм 15 000 тоннаны түзөт. Ал эми Кыргызстанда дизель майын колдонуунун бир айлык көлөмү 40-45 000 тоннага барабар. Ошондуктан Россия рынокторунда суроо талап көп болуп, ошонун айынан алар бааны дароо тоннасына $170 кымбаттатып жиберишти, деди ал. Ал учурда дизель майына болгон баа жумасына $20-30 чейин өсүп жатканын белгиледи. Кыргызстанда дизель майынын чекене баасы өздүк наркынан 12 сомго артта калды. Анын негизги баасы 65 сом 50 тыйын болсо, май куюучу жайларда 53 сомдон сатылууда. Бул чексиз улана бербейт. Жакында базарда баалардын кымбатташы күтүлөт. Ай 92 үлгүсүндөгү бензин азыр 56 сом 40 тыйын же 56 сом 90 тыйын болсо, анда 63 сом 70 тыйын 64 сомго чейин кымбатташы ыктымал. Ошондуктан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бензиндин баасы 7,5-8 сомго, дизель майы 12,5 сомго кымбаттоосу күтүлөт, деди ал.